Үстүбүздөгү жылдын 13-сентябрь күнү Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Саммитке Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кытай, Кыргызстандын президенттеринин жана Индия, Афганистан, Пакистан, Иран, Монголия сыяктуу байкоочу өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Аталган саамалыкка карай баш калабыздын аймагындагы имараттардын фасадтары түзөтүлүп, көчөлөрдөгү жарыктык система оңдолуп, жолдорго белгилер коюлуп, аны менен катар Ички иштер башкармалыгы тарабынан түрдүү рейдтер жүргүзүлүүдө. А бирок аталган иш-чаралар айрым мекендештерибизге терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтып, редакциябызга Бектурсун аттуу жаран кайрылды. Айта кетсек, Бектурсундун аянычтуу тагдыры тууралуу буга чейин материал даярдалып Super-KG порталына жүктөлгөндүгү бар. Анда туубаса оорулуу болуп төрөлгөндүгүн жана дагы жашоосунда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгонун төкпөй чачпай айтып берген. Акыркы 14 жылдын аралыгында кайырчылык менен жан багып келген Бектурсундун бул ишмердүүлүгүнө саммит алдында тыюу салынып жаткандыгын айтып нааразы. Билдирүүсүнө караганда, акыркы аптада аны 2 жолу милиция кызматкерлери кармап кетип, ишинин токтотуусун талап кылышкан. Рет болуп атыптыр. Бүгүн кармап. Ошо бүгүн экинчи жолу. Кече да кармады беле? Жок, бир жума мурун. Кайсы жакта? Как раз мен Акмаевден. Акмаев советский. Уруксат берилген мага, туруп берген. Октябрьский аким. Былтыр заявление жазганда акиматка чыгарып сүйлөшкөнбүз. Сага болду, эч ким дебет. Эми карагыз. Өзү арам багып жүргөн мени чоң коюп баскан. Чыркаган үчүн чыккан жокмун да аяккача. Кармап эмне дешти? Канча адам келишти? Канча адам кармап кетишти? Баары 21 адам бардык. Приемныйга. Эми жакында шанс болот экен. Ошого карата кылатабыз да. Эми мен 2 жума үйдө жатышым керек экен. Ишпей, эчтеке кылбай. Бектурсун буга чейин ишмердүүлүгүнө эч кандай чектөөлөр болгон эместигин белгилейт. Мен 2 жума чыкпашым керек деди. Урган жок. Сөккөн жок. Просто алар мени жакшы билет. Каяка барышымды, каяка барып арасам кандай билет. Мен кантип чыгам. Менде азыр бир контракт бар. Машина алганга. Бирок $3000 берип койдум. Дагы $3500 бериш керек. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда мыйзам чегинде иш алып барып жатабыз деп билдиришти. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Мырзабек Токтосунов жогорудагыдай рейдтер жыл сайын август-сентябрь айларында өткөрүлүп, анын алкагында кайырчы деген аталыштагы рейд да орун аларын айтат. Бул рейд аталган рейдтин алкагында 96 кайырчы табылган. Анын 72си кабыл алып бөлүштүргүчкө жеткирилип, алардын 6 чет өлкөлүк жарандар деп табылса, 17си баласын пайдаланып кайырчылык кылгандар болуп чыккан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кайрычылар менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн билдирди. Бирок кармалгандар чыгарылгандан кийин кайра эле көчөгө чыгып, кайрычылык ишин уланта беришет. Ошондуктан жогорудагыдай рейдтер да улана берери маалым болду. Бектурсун кайрычылык кылган жерде жакында эле анын айынан жол кырсыгы катталган. Негизи эле чоң жолдун ортосуна туруп кайрычылык кылууга болбойт деп кошумчалады Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери.